Урматтуу окуучулар, урматтуу мусулман бир туугандар, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн мубарак ыйык хадисинде биз менен сиздерди эки дүйнөдө бактылуу кыла турган сөзүндө, биз менен сиздерди Кудай Тааланын мейримине көздөй жетелей турган сөзүндө, бардыгыбызды өзүнүн Кудай Тааланын ыраазычылыгына алып бара турган сөзүндө минтип айткан. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аксиру мин зикри хадимил лаззат. Силердин бүт кызыкчылыктарыңарды, бүт жыргалчылыктарыңарды буза турган нерсени көп эстегиле дейт. Атаны баладан ажырата турган, аялды күйөөүнөн ажырата турган, балдарды жетим калдыра турган, байлыгыңыздан чогулткан байлыгыңыздан ажырата турган, өзүңүздүн алдыңызга койгон пландарыңызды бүт буза турган нерсени көп эстегиле дейт. Сахабалар кайрылып сурашат: "О Алланын элчиси, бул бизди дүйнөдөгү рахаттарыбыздан, жыргалчылыгыбыздан ажырата турган, атабыздан ажырата турган, апабыздан, бир туугандарыбыздан, жакындарыбыздан ажырата турган нерсе эмне?" десе, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Ал-маут", өлүм дейт. Урматтуу окуучулар, жашоо, бул дүйнөдөгү жашоо, жер бетиндеги жашоо, бул убактылуу, чектелген жашоо. Акырында өлүм менен аяктайт бул жашоо. Өлүм келген кезде сенин солих, таква экендигиң менен залым экендигиңди карабайт. Солих да өлөт, залым да өлөт. Аллах Тааланын жолунда жүргөндө өлөт, жөн эле үйүндө жашап атканда эле өлө берет. Аллах Таалага иманы бары дагы өлөт, иманы жогу дагы өлөт. Ыкластууң дагы өлөт, ыклассызың дагы өлөт. Коркогуң дагы өлөт, күчтүүң, батырың дагы өлөт. Байың да өлөт, кедейиң дагы өлөт. Бары бир өлөт. Бул дүйнөдө эч ким түбөлүк тирүү калбайт. Ошон үчүн арабтардын бир ыры бар: "Лаукана лид-дунья фид-дунья баqa, лакана Мухаммадун фиха мухаллада." Эгерде бул дүйнөдө түбөлүк жашоо бар болгондо, анда Аллах Тааланын сүйүктүү кулу Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам түбөлүк калмак эле дейт. Ар бир жан бул өлүмнүн ачуулугунун, кыйындыгын, даамын татат. Ошондуктан Аллах Таала Кур'анда эмне дейт? "Куллу нафсин заиqatul maut." Ар бир жан өлүмнүн даамын татат дейт. Ар бир жан өлөт. Бул дүйнөгө төрөлүп келгенби, ал өлөт. Аллах Таала Кур'анда эмне дейт? "Ва жаа сакраtul maut bil haqq. Залика ма кунта минху тахид." Чындыгында өлүмнүн ачуулугу келди, чындап келди. Урматтуу агайлар, чындап келди. "Вал хaq аннака тамуту валлаху хайюн ла ямут." Чындык эмне? Чындык биз өлөбүз. Аллах түбөлүк калат. Чындык биз өлгөн кезде же Кудай Тааланын рахмат периштесин, же Кудай Тааланын азап периштесин көрөбүз. Өлүм келген кезде биздин өлгөндөн кийинки жашообуз же бейиштин бакчаларынан бир бакча болот, же тозоктун чуңкурларынан бир чуңкур болот. Залика ма кунта минху тахид. Сен андан кача албайсың дейт. Эч ким бул нерседен кача албайт. Улуу Аллах Таала ыйык Кур'ани Каримде эмне дейт? "Калла иза балагати тарaqi ва qila man raq." Жок дейт. Жанагы өлүм сенин алкымыңа, тамагыңа келген кезде ким сени куткара алат? Ким сага келип рукия окуйт? Кайсыл молдос келип сага дем салып сени айыктыра алат? Кайсыл врач келип сени өлүмдөн алып каралат? Урматтуу окуучулар, урматтуу мусулман бир туугандар, тегерегиңди карасаң бүт сени жакындарың курчап турат. Сен бай болосуңбу? Падыша болосуңбу? Бир мансаптын ээсисиңби? Гилетлеген виллалардын ээсисиңби? Кайсыл абалда, социалдык абалда болбогун, өлүм сенин менен менин башыбызга сөзсүз түрдө келет.
Өлүп аткан кезиңде тегерегиңде табиптер, дарыгерлер курчап турат, бирок эч кимдин кудурети жетпейт сизди жана мени бул өлүмдөн алып калууга. Эми өлгөнүбүздөн кийин эмне болот? Өлгөнүбүздөн кийин ал барып мирзөгө калтырган кезде, эгерде Кудай Таала бизге бир тил бергенде, биз эмне дейт элек? О, менин сүйүктүүлөрүм, менин уулдарым, менин балдарым, кыздарым, мени бул мирзөгө жалгыз таштабагыла. Мен силердин атаңар элем, мен силерди жакшы көрөт элем, силер мени жакшы көрөт элеңер. Мен силер үчүн бул дворецтерди, бул виллаларды куруп бердим. Канчадаган бизнесиңерди тургузуп бердим. Мен мансаптын эйсимин, мен падышамын, мен баймын, мен курси столдордун эйсимин. Мени бул жерде жалгыз таштабагыла. Мага кандай кичинекей болсо дагы жардамдашып койгулачы. Өзүңөрдүн өмүрүңөрдөн 1 секунд дагы болсо мага бергилечи дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, мына ошол жерде Аллах Таала ыйык Кур'ан-ы Каримде мынтип жооп берет. Ушул суроого. Ушул жардам сураган кезибизде Аллах Таала эмне дейт? Фалаула иза балагатил хулқум ва антум хина изин танзурун ва нахну акрабу илайхи минкум валакин ла тубсирун фалаула ин кунтум гайра мадинин таржиунаха ин кунтум садикин. Жок, эгерде өлүм дейт бул кекиртекке жеткен кезде силер бардыгыңар айланасында карап турасыңар дейт. Биз ага өлүп аткан кишиге жанын таслим кылып аткан киши силерден дагы жакыныракпыз. Силер билбейсиңер аны дейт. Эгерде акыретте мен жооп бербейм деп ойлосоңор, акыретте жаза жок деп ойлосоңор, анда силер муну чынчыл болсоңор кана кайтарып көргүлөчү дейт. Кана кайра жан берип көргүлөчү. Эч ким кайтара албайт, эч ким тоса албайт, урматтуу окуучулар. Караңыз, сизди байлыгыңызга карабастан, мансабыңызга карабастан, падышалыгыңызга карабастан, миллиардер экендигиңизге карабастан, эч ким сиздин жаныңызда болбойт. Сиз менен бирге кепиниңиз бар, кепинге урушот. Миллиардер болсоң дагы бир кепин менен кетет. Кедей дагы, жакыр дагы бир кепин менен кетет. Мына ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн ыйык хадисинде эмне дейт? Адам баласы жан бергенден кийин аны 3 нерсе ээрчи барат дейт. Биринчиси анын байлыгы, экинчиси анын үй бүлөсү, үчүнчүсү анын амалы. Экөө кайтып келет, бири калып калат дейт. Үй бүлөсү кайтып келет. Байлыгы кайтып келет, мурасколлорго бөлүнүп калат. Андан амалы гана кирет дейт. Мына ошол жерде эмне болот? Бардыгы сизди, бизди таштап кетишет. Биз өзүбүз жалгыз калабыз. Ошол жерде бизди эгерде биз иштеп аткан ишибиз, биздин балдарыбыз, кыздарыбыз Аллах Тааланын акысынан тосуп койгон болсо, Кудайдын алар үчүн болуп Кудай Тааланын өкүмүн аткарган болбосок, бизнесибиз тосуп койгон болсо, сажда кылуудан тоскон болсо, азан айтылган кезде биз мечитке барбай, үйүбүздө отурган болсок, соодабызда отурган болсок, эгин талаларыбызда отурган болсок, жана башка жерлерде болсок, мына ошол жерде даана өкүнөбүз, урматтуу окуучулар. Ошондой күндө өтө өкүнүчтүү күн болот. Себеби бардык биздин жакындарыбыз бизди таштап кетет, өзүбүздү жалгыз эмне кылат? Эсеп кысап беребиз биз. Биз менен бирге эч нерсебиз калбайт. Мына ошондуктан дүйнөнүн канча бир бөлүгүнү башкарып аткан Харунур Рашид деген падыша болгон. Харунур Рашид өлүм төшөгүндө жаткан кезде өзүнүн айланасында турган бир туугандарына айтат: "Уриду ан ара кабри аллази саудфану фих." Мен келечекте көмүдө турган мүрзөмдү көргүм келет дейт. Мага көрсөткүлөчү дейт мүрзөмдү дейт. Дегенде Харунур Рашид падышаны көтөрүп мүрзөсүнө алып барышат. Харунур Рашид мүрзөсүн карайт, ыйлайт. Анан элдерге кайрылып мынтип айтат, тегерегиндегилерге. Аллах Тааланын Ал-Хаққа сүрөсүнүн 28-29 аяттарын окуйт. Аузу биллахи минаш-шайтанир ражим. Ма агна анни малия халака анни султания. Мага менин байлыгым пайда бербеди, менин бийлигим дагы бардыгы куруду колумдан кетти деген. Урматтуу агайынылар, урматтуу окуучулар,
байлык бардыгы колубуздан кетет. Ушул аятты окуп туруп, өйдөнү карап, ыйлап минтип айтат: "Я ман ла язулу милкуху ирхаман казала милкуху". О, мүлкү түбөлүктүү болгон Кудайым, мүлкү колунан кетип аткан Харунур Рашидти мейримиңе бөлөгүн дейт. Бардыгыбыз ушундай абалга кабылабыз. Фудайл бин Ияд деген улуу алым, таква инсан болгон. Ушул киши бир киши менен жолугуп калат. Анан кайрылып суроо берет: "Кам умрук? Сенин жашың канчада?" десе, тиги киши айтып коет: "60 жаштамын" дейт. Фудайл рахматуллахи кайра айтат: "Анда сен 60 жылдан бери Аллахтын көздөй кетип атат экенсиң, жеткенге жакындап калыпсың" дейт. Мындайча айтканда, өмүрүң аяктап калыптыр дейт. Ал киши айтат: "Инна лиллахи ва инна илейхи раджиун". Биз бардыгыбыз Аллага гана таандыкбыз, Аллага кайтуучубуз дейт. Дегенде Фудайл кайрылып айтат: "О, бир тууганым" дейт. "Мен айткан бул айткан сөздүн маанисин билесиңби?" дегенде ал "Ооба" дейт. "Ооба" дегенде, "Ооба, мен билем. Мен Аллах Тааланын кулумун, мен ага кайтамын" дейт. "Мунун маанисин билем" дегенде Фудайл рахматуллахи айтат: "О, бир тууганым, кайсыл киши Аллахтын кулу экендигин билсе, ага кайткандыгын билсе, анын жанында барып эсеп кысап бергендигин билсе, Аллахтын жанына барып сурак бергендигин билсе, анда ошол суроолорго жооп берүүгө даярдансын" дейт. Дегенде жанагы киши ыйлайт. Ыйлап туруп кайрылып айтат: "Я Фудайл, Фудайл, ва мал хила, мен кантемин ал жерде" дейт. "Мен кантемин" дегенде, кантип кайсы жолду колдонушум керек дегенде, Фудайл айтат: "Бул оңой эле" дейт. "Бул оңой эле нерсе. Кантип" дегенде, Фудайл рахматуллахи алейхи айтат: "Антаттакиллаха фима бакия, ягфируллаху лака ма кад мада ва ма кад бакия". Сен өмүрүңнүн калганында дейт, канча өмүр берген болсо Кудай Тааладан корк дейт. Бул күнгө чейин сен тилиңди гыйбаттан, ушактан сактабай жүргөн болсоң, бүгүн сакта дейт. Токтот. Жалган сүйлөгөндү токтот. Бирөөдү артынан жала жабууду токтот. Жалган күбөлүк берүүдү токтот. Сен мындан ары тилиңди Кудай Тааланын зикри менен, Куран окуу менен, элди жакшылыкка чакыруу менен алектент. Урматтуу окуучу, ошондо Кудай Таала эмне кылат? Сенин өткөн күнөөлөрүңдү жана келечегиңди кечет дейт. Мындайча айтканда, чындап тооба кыл деп жатат. Чындап тооба кылалы, урматтуу окуучулар. Бул дүйнө вактынча дүйнө, жаш кары дебейт. Ден соолугуң чын оорулуу дебейт. Өлүм кайсыл убакта келишини эч кимибиз билбейбиз, эч кимибиз. Ошондуктан дайыма биз өлүмгө даяр болушубуз керек. Кудай Таалам бардыгыбызга жакшы өлүм берсин.